чөп чыкпай калган жакынкы айылдарда Кыргызстан боюнча 1.300.000 гектар жер бар экен. Биз азыр ошону сурап жатабыз да, кече илешип барып туруп кол коюлбай калды да, Сооронбай Жээнбеков ошону кол коюп бергенде ошол 500.000 гектар бак болуп калат эле да. Биз ошону күтүп атабыз. Азыр бул документ азыр Садыр Нуркожоевичтин кол коюусунун астында турат. Куда каласа ошол чечилип кала турган болсо, мына ар бир гектар жерди биргеликте контроль кылып туруп, ошол колунда жок бечаралар биринчи алыш керек. Ошол ар бир районго 2ден вертикалына 5000 метр каза турган корейский установка сурап атабыз. Ар бир районго. Себеби дегенде бизде су чыгарам десең, скважина каздырыш үчүн бизде деген өтө чоң каражаттар кетет да. Мына ушул иштердин бардыгын аткарыш үчүн бизге эмне керек болуп атат? Кадр жок. Мына азыркы агрономдорду карасаңыздар, бардыгы чоң кишилер, жаш агроном жок болуп атат бизде. Өтө таңкыс бир ушундай болду да, юрист десең юрист көп, башкасын издесең башка көп. Мына өзүңүздөр билесиздер, жаныбызда мына Ферганский долина бар, Ташкент, мына Андижан. Бардыгы биздин алманы жейт, билесиздерби? Ноокаттыкын тандап жейт. Өздөрүнүн алмасы 40 сом болсо, биздин алмабыз 200 сом ал жерде. Эмне үчүн андай да кылып атышат? Себеби дегенде биздинкинин ичи толтура витамин, дары болот деп алып жейт. Силер кандай кубаттайсыңарбы, жокпу? Мынабы бир түрк мугалим алып келели. Ошого бир жатакана кылып берели. Кичине айлык кылып берели ого. Анан кийин ол түрк келсин дагы ушул жерде бая сиз айткан бая 44 гектар жерде өрүктү полный жулдуруп алып салайлы. Тазалайлы ошол жерде таптаза кылып туруп ошол 44 гектар жерге питомник кылайлы. Ошол жерде ар бир гектарине 300 миңден мисте, бадам, жаңгак, көчөт жасасын ошо түрк келип. Анан кийин ол силерге 20-30 сомдон айланат да. Эге бересиңер, патыратып любой жерге су чыгарып туруп тамчылатып болсо эми эптеп чыгарып алсаңыздар, бадам мисалы үчүн көп мындай сууга немеси жок да. Зато сонун болот. Биз сунушуп аткан Ахмади деген сорту бар, мистенин. Ол мисте мындай болот, чоң болот. Биздики кичине ба? Чоң болот. Анан товарный вид сонун. Сатканда дагы жыргайсыңар. Биздин товарды мисалы үчүн лейлек, баткен бардыгыбыз неме кыласыздар да, бир тажик алып коет биздин бадамыбыз, бир эле тажик. Жүктө кыргызды каптап пулуну берет, рубль менен алып кала бересиң. Туруп анан кийин титиреп отурасыңбы, черешня магып кетип атат, Байматова машина жөнөтүң деп. Туруп, капка салып коюп, каласаң эки базарда эки каптан апарып сат, каласаң бирөөнү жайлык апарып бир сатып ал. Ушуну ойлонгула туугандар. Ама жегенге, немеге ошо шактын боюна эгип койсоң дагы алма өрүңдү жеп жата бересиң. Бирок дүйнөдө айтат да, Востокто айтат да, мөмөнүн падышасы бадам дейт да. Биз ушуга көңүл бөлүшүбүз керек. Бул раса сонун акча болот да. Өлүп калган баягы сорту начар бадамыңды азыр 200 сом да.